Аяман. Номер 8 Романов Чунгис. Номер 9 Мухтарбеков Баян. Саламатсыздарбы футбол сүйүүчүлөрү. 19 жашка чейинкилер арасындагы Кыргыз Республикасынын командасынын машыктыруучусу. Азыр кандай сонун артка бурулуп туруп, андан кийин бурчка жайгашты. Эми гана ар кайсы тарапка жана гол. Ой, карасаңыздар, бул жерде өзгөчө траектория менен келген болчу. Дарбазачы топту аянттын сыртына чыгарып салганга жетишкен жок. Элнур Нурланбеков карасаңыздар, дарбазачынын үстүнөн өттү дагы. Ушул жерде демек жаңылбасам Марсель Кубанычбековго дейм. Алгач топту алыскы бурчка көтөрүп берди. Ой, кандай сонун сайт жок сыяктуу. Ушулан бара жатат, сонун өттү. Жана тепти дагы бир гол. Есеп 2-0 айланды. Карасаңыздар, катар менен 2 рет өтө ишенимдүү жүрүштү жасады. Накей сокку. Бул жерде көрдүңүздөр. Кадимкидей жакын ойунчунун арасында жүрөт. Карасаңыздар, кандай ишенимдүү кыймыл аракеттер жана пас. Ушул жерден дагы бир гол. Хет-трик жасады Жанат Нурланов. Ал эми Актан Ишенбеков жумуштун басымдуу бөлүгүн дал ушул оюнчу аткарды деп айтсак болот. Мына карасаңыздар, оң канаттан кирип барып пас берди. Андан кийин серпилүүлөрдөн кийин биринчи тагыраагы эң жолду болуп чыккан ушул Жан Алихан Асанбаев топту өз командасына өткөрүп берди дегенче гол. Бул жерде Элнур Нурланбеков чоң ката кетирди. Автогол деп айтсак болбойбу? Кайталоону көрөлү, анткени мүмкүн топ ансыз деле дарбазаны көздөй бараткан. Ооба, кандай болгон күндө деле автогол же дарбазачыга жазылат, же болбосо ошол жакта өзүнүн өнөктөшүнө. Нурбол Султанбеков жана сонун тепти гол, албетте. Эсеп 5-0 айланды. Жана Нурлан Султанбеков соккузатканда дарбазачы тапты багытын, көрдүңүздөр. Адилет Молдохматов коллежи болуп эсептелет. Азыр топ Дордойду дагы деле пас берди. Алыскы бурчка жана дагы бир гол. Азыр артка дубалдан кайттуу, дарбазачыдан кайттуу гол болду дейм. Ушунчалык бир ишемдүү чуркап келген болчу. Жаңылбасам бул Умар Дүйшөналиев болуш керек. Старттык курамда эмес беле. Мына голдук пасты ушунчалык сонун берди. Ошондо эсеп 6-0. Жана ошондой эле Барс менен Азия бул жылдырылган болчу. Кийинки Бишкек Сити менен Абдышата. Жана Мурас Юнайтед менен Токтогулдун дагы беттеши дагы ушул дегенче бул жакта мына кезектеги голду көрдүңүздөр. 4-чү голу жана бул покер. Жанат Нурланов тараптан 1-чи, 2-чи, 3-чү жана 7-чи голду ал киргизип кетти. Мына карасаңыздар, алгач сол тараптан чыгарылган топ. Окей, эч кандай маселесиз. Ким ийгиликтүү болуп чыгат. Дордой кезектеги чабуулун баштады. Дордойдон пас жана дагы бир гол. Бул рет Актан Ишенбеков гол киргизди. Актан Ишенбеков буга чейин бир нече голдук пастарды берип жаткан. Азыр болсо өзү гол киргизди. Жанат Нурланов астын өтөндүргөн оюнчулардын бири болот. Азыр бурчта талага карабастан гол киргизди. Жана бул Нурелес Курбанбеков алмашууга кирген оюнчу. 14-чү номер менен Нурелес Курбанбеков. Мындай оюнчуларга топ бата турган жер болсо болду. Бурч татал экенине карабастан, балктан болуп, ой, азыр
бир кандай кооптуу учур жаралды дегенче финалды кышкырык ошентип 9-0